Hello friends, salam dostlar. Today we are going to talk about verb to be, maybe the most important lesson during the Ramazan. Salam dostlar, бүгүн биз verb to be боюнча сүйлөшөбүз. Балким verb to be ушул Рамазан айында өтүлгөн сабактардын эң маанилүүсү. Балким бул 3-4 күнгө или 1 жумага чейин созулушу мүмкүн. Бирок бул теманы чечип алган болсоңуздар, буйруса акырын сүйлөй баштайсыздар. Анда эмесе кеттик. Verb to be. Verb to be. Verb to be деген эмне? Негизи to be деген кыргызчага которо турган болсок, болуу. Орусчасы являться кем-то, бирөө болуу же бирдемке болуу. Бирок бул сөздү ушул to be кылып колдонбойбуз. Аны биз мурунку сабакта өткөн I, you, we, they, he, she, it дегендерди, I, you, we, they, he, she, it дегендерге монтип бөлүп майдалап койгонбуз. Ошого буну verb to be негизи сүйлөмдүн ичинде азыр am, is, are үч түрдүү болуп келет. Аны кеттик дальше сүйлөшөбүз. Verb to be үч түрдүү. Am, is, are. Туура окулушу биринчиси, эң биринчиси. Ооз менен айтылганда а менен эни аралаштырып туруп анан окуйбуз. Am. Кийинкиси is болбойт. Бул жерде is'ин ордуна z кыргызчадагы эле z. Is, am, is. Кийинкиси are. R жумшак болот. Рын айтып атканда тилибизди таңдайыбызга коебуз. Эни өчүрүп салсак болот. Ини. Are окулушу ушундай туура окулат. Кеттик. Кантип үчкө бөлгөнбүз? Биринчиси жекелик. Өзүм мага тиешелүү. I am. Айды көрдүңүздөрбү? Сөзсүз эмди коюңуздар. Кийинкиси he, she, it. Үчөөнүн окшош жагы жекеликтир. Он, ана, ано. Эркектерге, аялдарга, жаныбарларга жана жаны жок заттарга колдонобуз. He is, she is, it is. Кийинкиси бардыгы көптүктүр. We are, you are, силер. We are, биз. They are, алар. Муну сиздер мурунку сабакта уже үйрөнүп койгонсуңар. Кеттик. Verb to be. I am. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Эми жыйынтыктоочу жер. Ушул жерге келгенде сиз паузаны басыңыз. Жогорудагы сабактарды формуланы эстеп, же болбосо карап, жети көнүгүүнү өзүңүз жасаганга аракет кылып көрүңүз. Андан кийин кайра play'ди басып, улантып сабакты бүтүрөсүз. Кааласаңыз бүтүрүп, туура эместерин текшерип аласыз. Каалабасаңыз сабакты аягына чейин улантып көрө бериңиз. Кеттик. He жекеликтүр. Эркектерге колдонулат. Өйдөдөгү формулаларга сала турган болсок, he is. Кийинкиси they, алар көптүктүр. Are friends. Кийинкиси I, жекеликтүр. Am, you, are көптүктүр. Кийинкиси we, are көптүктүр. It is жекеликтүр, жансыздар. Tree, жансыз. Байкасаңыздар, биз бул жакка карабай туруп эле өйдөдөгү формуланы эстеп туруп, ошого салып жасап койдук. Сиз да ушундай кылсаңыз болот. Келгиле, башынан аягына чейин которуп, детально сүйлөшөбүз. He is a teacher. They are friends. Алар достор. Бүттү. Мындан кирсеси they are friends. I am a nurse. Мен медсестрамын. You are a student. You are a student. Sen студентсиң.
We are happy. We are happy. Biz бактылуубуз. It is a tree. It is a tree. Неге tree дедим? Неге бул жерге башка адамдарды кое алган жок? Себеби it жансыз нерселерге, анан жаныбарларга колдонулат. Ошон үчүн tree бак, дарак. Тоже жекеликтүр. A tree. She is a doctor. Ал, то есть она, she is a doctor. Ал доктор, ал врач. Verb to be, am is are. Take care. Өзүңүзгө жакшы караңыз.